Ислам тилектештик оюндары Кыргызстан канча байгеге ээ болду. Ири өлчөмдө баңгизат сатып алып жаткан ирандык жаран кармалды. Балыкчы Кочкор темир жолунун мерчемделген 5 чакырымынын 70% бүттү. Саламатсыздарбы, сиз көрүп жаткан Айтмакчы программасы бүгүнкү күнгө алынган эл аралык жана жергиликтүү маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Түркиянын Коnya шаарында 5-чи ислам тилектештик оюндары болууда. Эң маанилүү эл аралык спорттук оюндар 8 августта башталып, эртең 18 августта жыйынтыкталат. Бул ирет Кыргызстандын курама командасы жалпы 29 байгеге ээ болду. Замечательно. Анын 12си коло, 8 күмүш жана 9 алтын медаль. Өлкөбүздүн капчыгындагы 29 медаль менен Кыргызстан рейтингде 8-чи орунга чыга алды. Айтмакчы, Кыргызстан 54 мамлекеттин арасынан алдыңкы 10дукка кирди. Может быть, потому что у нас нет другого выхода. Ислам тилектештик оюндарынын чемпиондору алтын медальдын ээлери. Кыз келиндер күрөшү боюнча Айсулуу Тыныбекова, Мерим Жуманазарова жана Айпери Медет кызы. Грек-рим күрөшү боюнча Балбан Акжол Махмудов жана Жуламан Шаршынбеков. Эркин күрөшчү Эрназар Акматалиев, фехтованиянын шпага түрү боюнча Роман Петров, суда сүзүү боюнча Денис Петрашев жана жаатуудан ынтымак Мурадил уулу. Бишкекте ири өлчөмдө метамфетамин синтетикалык маңзатын сатып жаткан ирандык жаран кармалганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык болжолдуу баасы 45 миллион сом деп эсептелген 10 килограмм баңгизат Ирандан Кыргызстанга алынып келинген. Айта кетсек, метамфетамин күчтүү баңгизаттардын катарына кирет. Здорово, бандиты. Бул фактыга байланыштуу кылмыш иши козголду. Учурда козголгон сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ушул кылмышка тиешелүү башка жарандарды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары өткөрүлүп жатат. Балыкчы Кочкор Карагече долбоорун ишке ашыруунун биринчи этабы узундугу 63 километрди түзгөн Балыкчы Кочкор темир жолунун участогун куруу жумуштары аткарылууда. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык 2022 жылга карата 5 километр темир жол куруу мерчемделген. Учурда жумуштун 70% бүткөрүлдү. Ишкана жылдын аягына чейин пландалган 5 чакырымдан тышкары дагы 3 чакырым темир жол курууну пландап жатат. Да ладно! Эң орчундуу болгон тилке боз бармак тоосунун ортосунан тешип каздыруу иштери жүрүп жатат. Бул жол менен узундугу 600 метр, бийиктиги 16-17 метр, ал эми үстүңкү катмар жээктери 70 метрди түзөт. Каздыруу иштеринин жүрүшүндө биздин заманга чейинки 3-чү кылымга таандык коргондор табылып, учурда археологиялык изилдөө иштери жүрүүдө. Бүт жумуштар ишкананын өз каражатынын эсебинен аткарылып жатат деп айтылат маалыматта. Молодец. Учурда ишке жалпысынан 28 атайын техника, 52 жумушчу тартылган. Бул долбоор биринчи кезекте күз-кыш мезгилинде Бишкек шаарынын калкын жана жылуулук электр борборун көмүр менен камсыз кылуу үчүн Карагече көмүр кенин иштетүүдө көмүрдү ташуу үчүн эң арзан жолду түзүүгө байланыштуу эң чоң социалдык экономикалык мааниге ээ. Ушул жана башка жаңылыктарды Bison KGZ сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчалардан окуй аласыздар.